Дос, куркпой эле кой. Булар дайыма эле ушинте беришет. Апаңа жатыңа сурап көр да. Жок. Атам жок менин. Апам карындашымды, мени, Нурбекти анаң багып жүрөт. Сурабайм апамдан. Анда эмне кылабыз? Эгер акча берипсек, алар бизди дайыма уруп сабай берет. Билбейм. Тетең карасаң. Эмне себептен балдарда жаман адаттар пайда болушу мүмкүн? Биринчи, ата-эненин тарбиясы жана алардын балдарга кылган мамилесинен. Экинчи, айлана чөйрөнүн терс таасиринен. Үчүнчү, масс медиадан көргөн терс кинолордон жана оюндардан. Апама баарын айтасызбы? Эмне? Тиги чоң класстагылар сизден акча сураган, анан жанагы паркта кылганыңарды. Сен эмени алынып жүрүң беле? Ооба? Апам айтсаң, өпкөңүзөн. Түшүнүңбү? Макул. Бас. Байел, балам кандайсың? А бул кимдики? Бул досумдуку. Ойноп турайын деп сурап алдым. Бирөөнүкүн сурабай жүр деп канча айтам? Эртең алып барып бер, макулбу? Макул ата. Сен тил алчаксың, Ай, бул эмне болгон телефон? Кимдин телефону бул? Байелдики. Эмне алып жүрөсүң сен? Кече класска унутуп калыптыр мектептен. Азаматым десе. Бул жоголуп кетпесин деп алып койгон турбайбы? Ме, алып барып бер. Болгула эми тезирээк. Кийингиле. Курткаңарды алгыла дагы. Тез-тез жөнөгүлө. Нурбек, жөн амай. Siz kalp ayttыңыз, siz uğuruyorsunuz. Акырын апам угат. Айтчосоң башыңды жулам. Түшүнүңбү? Beri gelin. Салам. Ну чё, братишка? Шапка не? Завжок, братишка, красавчик. Ну чё, братиштар? Проблема болса кайрылгыла, э? Молодцы. Все, иш чечилди. Мындан ары бизге алар тийишпейт. Бизге эми булар крыша болот.
Бас kettik. Ey дос, кеше атам планшетті көріп қалды. Кімдікі деп сұрағанда, мен сенікі дедім. А сен не дедің? Мен de seniki dedim. Бас kettik. Келгениң жакшы болуду. Ушундай сүйкүмдүү, зыңкыйган гана жигит болуп турсуң. Эже убакыт өттү да. Жашым да 30дан ашты. Ооба десең. Анан качан үйлөнгөн атасың? Буйрус эже. Буйрус үйлөнөм. Анан билесиз эже, бизнесимде Кудайга шүгүр. Бирок жакын арада Кыргызстанга келбейм эже. Японияда эле болом. Мейли, кайда болсоң да аман болсоң болду. Сүйлөшкөн кызың барбы анан кийин? Ооба эже бар. Же бир японканы ээрчитип келген атасың. Жок эже. Кыргыз эле эже. Кыргыз эле билем. Кандай экен деги Япония? Эми эже Япония деген окмуш шаар экен. Кудайым буйруса эже сиздерди бир Японияга алып барып бир эс алдырып келем. Эми ал жакта билесиз эже. Айлык аябай эле чоң бул жака караганда. Анан буйруса бир үй, машина алып алып, анан бир жолу келем. Жакшы болот. Эже, кече атайын сизге арнап $500 портмономо салып койгом. Анан кайсыл убакта алдыртып алганын билбейм. Урдаттымбы, же бир жерге түшүрүп алдымбы? Эч кылып такыр таппай койдум. Бизде ушундай маршруткадан урдашат да. Ой, эже, маршруткага такыр түшкөн жокмун. Кече кечке досумдун машинасы менен жүрдүм. Анан сумкамды деле бир жерге калтырган эмесмин. Жаман болгон экен. Мейли эми. Чыгаша чыкмайынча киреше кирбейт дейт. Ким урдаса ошого колуна шал тийсин. Жоқ апа, шал тепесін. Жок кой. Анан эмне ал урдап жүрө берсинби? Апа, мен эме тиги Мирбек, эшик аччы. Бирөө келди окшойт. сен бе, кир. Келдиң бе? Кел, кире кой. Саламатсызбы? Тамакты карайынчы. Азыр көрөсүң. Сообщенияны мен жаздым. Байкем комнатасында. Апа! Ой, эмне болду, эмне? Бая үйгө кирбей атат. Ой, мейли кирбесе. Айбек, досуң келди. Не oldu? Апа, мен сизге анан тигил байкеге бир нерсе айтайын дедим беле. Ал байке эмес, ал деген сенин тайкең, менин бир тууган иним болот да. Ошо Кубат тайкемдин акчаларын моолар урдаган. Эмне деп атасың, сенин башың ордундабы я? Баскылачы бер. Бол, баспайсың, киргилечи кана сүйлөшөлү. Эмне деп эле атасыңар өзү я? Кимди ким урда деп атасыңар? Кана отургулачы. Айткылачы сөзүңөрдү. Ой, женим. Айбек сенби? Ой, азамат жигит болгонсуң го. 9 жылдан бери азыр көрүшүм. Кана жигиттер, тааныш болалы. Менин атым Кубат. Мен сени бир жерден көргөн сотом. Кубат тайке, сиздин $500 ушулар алган. Мен ошондо эле апама айтайын дегем. Эмне дейт? Анан Айбек байкемди урушат го деп айтпай, анан Качан? Каерден? Айбек, качан? Каерден алып жүрөсүң? Айтчы мага. Айт. Урушпай эле же, мындай эле айтып сүйлөшөлүчү. Апа, мен uru эмесмин. Биринчи эле жолу. Мен аябай коркком, апа.
эже биз ур эмеспиз. Тиги 9-класстагы балдар Айбектен акча долошкан. Анан биз эмне кылабыз деп отурганда ушул байкелер келген. Мен аз эле акча алайын дегем. Анан коркуп кошелокко салганга жетишпей калдым. Биз ур кылбайбыз, кечирип коюңузчу. Ай, акчаны эмне кылдыңар анан? Акча каякта? Биз магазинге барып, анан инилерим. Биздин чоң атабыз айтчу эле. Орурлук такыр кылбагыла деп. Жада калса бирөөнүн буюмун сурабай алгандагы уурлук деп айтчу. Уурлук кылган бул эң чоң күнөө. Ур адам Кудай алдында жазаланат. Силер ошол урдалган акча менен көйгөйдүн баары чечилет деп ойлойсуңар. Бирок тескерисинче силерге 100 эсе жамандык келиши мүмкүн. Силердин акчаңарды да бирөөлөр урдап алышы мүмкүн. Эмнени сепсең, ошону ооруп аласың дейт. апа, мен мындай эч качан эч нерсени урдубайм апа. Кечирип коюңузчу. Алдыңа гана кетип калайын десе, кайсы шайтан азгырды буларды билбейм. Ай, жанагы акча доолагандар канчанчы класстар? 9-класста окушат. Марс менен Бек. Эмне себептен балдар уурулукка барышы мүмкүн? Мунун себептери көп. Бирок айта кетсек, биринчи, ата-эненин көңүл бурбай, көңүл кош мамиле кылгандарынан. Экинчи, жакырчылыктан. Үчүнчү, мен дагы көргүм келет, кийингим келет, жегим келет, ойногум келет. Төртүнчү, айланадагылар запкы көрсөтсө, же болбосо бөлүп койсо, ошондо өздөрүн көрсөткүлөр келишет. Ал эми бешинчи, өч алыш үчүн. Алтынчы, аргасыздан. Мен өзүм табышым керек деп. Жетинчи, оңой окат табуу. Мен ушундай кылсам туура деп ойлойт. Анда эмесе мындай, урматтуу ата-энелер. Биздин мектеп негизи үлгүлүү мектеп. Бирок акыркы күндөгү окуялар бизди да тынчтандырат. Чынында түз жүргөн адам эч качан зыян тартпайт. Ал эми туура эмес жолдор менен жүргөн адам акыры барып жолдордун бирине чалынып жыгылат. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, балдарыңарга көз салсаңар, кандай достор менен жүрөт, чындап эле мектептеби? А болбосо жоопкерчиликти албайсыңар. Мектепке жүктөп койбогула да. Мына акыры туура эмес жолдо жүргөндүн жыйынтыгы ушул болду. Айла жок, өкүнүштүү. Туура эркен Турдулович. Эмесе сөз мындай. Мен ушул аймакты тейлеген аймактык тескөөчү инспектор болом. Сиздер билесиздерби? Кылмыш үчүн түзөтүү жумуштарына тартылат, айып салынып, же болбосо айып салып эркиндигинен ажыратылат. Муну силер эсиңерден чыгарбашыңар керек. Соттолуп кетет балдарыңар. Түшүнүп атасыңарбы ошону? Туура айтасыңар. Бу чатакты башта электе токтоткалы деген сөз туура экен. Мен уулумдун мындай жакшы ойноп күлүп жүрөм десе эле ишенип, андан кийин жана жүрүм турумун токтото албай калганына жүрөгүм абдан ооруйт. Мындан кийин ата-энелер мындай иштерге жол бербесек. Менин кааларым ушундай да. Ооба. Балдарга көңүл буралы. Эми жакшы болуп кетерине ишенели. Урматтуу замандаштар, адамдын жердеги жашоо мөөнөтү белгиленген эмеспи? Бардык нерсенин өз багы бар. Биздин жашап жаткан ар бир күнүбүздүн дагы өз багы бар. Ошондуктан уул кыздарыбыздын азгырыкка жана жаман жолго түшүп калбаш үчүн, урматтуу замандаштар, өз убактыбызды туура колдонуп,
өз багында балдарыбыз менен бекем мамиледе бололу. Анткени убакыт бат эле өтүп кетет. Анан кийин балдарыбыз эр жеткен куракка келгенде биздин аларга кылган аракетибиз өтө эле кеч болуп калбасын.